أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Аллаға чакырып жана жакшы амал кылган адамдын сөзүнөн өткөн жакшы сөз барбы? Жок, андай сөз жок. Ал айтты, албетте мен мусулмандардын бирөөсүмүн. Жакшылык менен жамандык эч качан бирдей болбойт. Жамандыкты жакшылык менен гана кайтарсаң, сени менен алдын ортосундагы душмандык кылган адам сенин жакын досуңа айланат. Бул кыслатка сабырдуу гана адамдар жетишет. Бул ийгиликтүү тууган адамдар ушундай кыслаттарга, адаттарга ээ болушат. Эгер шайтан сени азгырса, анда Аллахтын аты менен сактангын. Албетте Аллах угуп билип туруучу. Фуссилат сүрөсүнүн 33, 34, 35 аяттары. 3 аят. Өткөн сабакта Аллах субхана ва таала мусулмандарга берген неаматтарын баяндаган. Ага чейинки аяттын уландысында Аллах субхана ва таала кафирлар баш ийбегенден кийин аларды Алла таалам кантип талкалап жок кылат, кандай кылып Алла таалам кордойт, ушуларды баяндаган. Андан кийин хадис аяттын уландысында Аллах субхана ва таала мусулмандарга берген неаматты баяндаган. Ал аяттар: «Инналлазина қалу раббуналлах сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика алла тахафу ва ла тахзану وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم» деген 3 аят. Мына ушул аятта Аллах субхана ва таала мусулмандарга берген неаматтарын баяндап атат. Дүйнөдө эки түрлүү адам жашайт: мусулман же кафир. Кафирдин акыбалы өтө оор болот. Дүйнөдө оор, кабырда оор, махшарда оор, ахиретте аябай оор болот. Алла баарын сактасын. Ал эми мусулманга Аллах субхана ва таала ушундай неамат берген. Ага дүйнө жашоо жеңил кылат Алла таала. Диндин берекети менен дүйнөдө жашоо жеңил болот, кабырда жеңил болот, махшарда жеңил болот, ахиретте дагы жеңил болот. Мына ушун үчүн эки нерсе шарт. Алланын рахматыга бөлөнгүн келсе, Алланын рахматыны ар дайым мени менен чогуу болсун десек, анда эки нерсе шарт болгондар: биринчиси иман, экинчиси истикамат. Биринчиси иман, экинчиси истикамат. Ушул эки нерсе болсо, иншалла, адам баласы бул дүйнө ахиретте бактылуу болот. Баарыбыз айтабыз го, дүйнө ахиретте бактылуулук эки нерседе турат. Биринчиси иман, Аллага жалгыз Аллага ишенебиз, Аллах субхана ва таалага эч нерсени шерик кылбайбыз. Экинчиси истикамат. Истикамат деген ошол динге бекем туруу, диндин талабыга жооп берүү. Дин мен айтса, ошого лаббейк деп даяр туруу. Хаж десе хажга лаббейк, умра десе умрага лаббейк, дават десе даватка, мечит келсе мечитке, намазга десе намазга, орозо койсо орозо. Шариаттын не талабы болсо лаббейк, мен hazırмын, мен даярмын деп турган болсоң, мына ушул истикамат. Алла таала берген истикамат ушул. Ким ушул эки нерсеге жетишсе, иншалла, эки дүйнө бактылуу болот. Мына ушул адамдарга эмне болот десе, татаназзалу алейхимул малаика. Өткөн сабакта окуганбыз. Алла тааланы Раббуналлах сумма истақама. Раббим Алла деп туруп, кийин бекем болгондорго Аллах субхана ва таала эмне кылат деген? Фериштелер түшүрөт. Ал фериштелер айтат: «Алла тахафу ва ла тахзану». Коркпогула, кайгырбагыла. «Вабширу бил джаннати аллати кунтум туадун».
Силерге ne вада кылган бейиш менен кубаңгыла, сүйүнгүлө деген аят. Демек, Аллах Субханала Тағала бул дүйнөдө фериштелери биздин кызматка жараткан. Биздин кызматка, биздин жардам бергенге, нусратка Аллах Субханала Тағала фериштелер жараткан. Бул фериштелер ушундай махлук, нурани махлук, нурдан жаралган. Алар эки түрлүү болот, бир түрү асманда болот, Малаул А'лада болот. Экинчиси жерде болот, Малаул Асфалда болот. Булар бардыгы кызматка, инсандын кызматында жаралган фериштелер. Ушул фериштелер келип, сага келип ар дайым айтат, кайгырбагын, коркпогун, Алла вада кылган бейиш жакын деп айтып турат. Кээ бир уламалар айтат, бул аят ошол адам баласынын дүйнөдөн кайтып бараткан учурда келип түшкөн дейт. Адам дүйнөдөн кайтып бараткан учурда коркот. Эми акыретим кандай болот деген коркот. Аркасында өкүнөт, кылган иштерине. Ошол учурда фериштелер келип, эми сен коркпогун. Биз сени менен чогубуз. Биз сени менен чогуу барабыз. Алдыңдагы максатың бейишке бараткан жерге чейин биз сени менен биргебиз. Бейиште дагы сени менен биргебиз. Сенде эч бир кыжалатчылык, кайгы, капа, коркунуу болбосун деп айтат. Мына ошону айтып атат. Нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Уландысында. Көрдүңөрбү? Фериштелердин сөзү бул. Нахну аулияукум фил хаяти дунья. Бул дүйнөдө биз силердин досуңар болдук. Ва фил ахира. Ахиретте дагы силердин досуңарбыз. Эми коркпогула, кандай болот деп коркпогула дейт. Ошон үчүн мусулман адам баласы ахиреттен да коркпойт, дүйнөдөн да коркпойт. Коркпойт дегени Аллага ишенип, ошого таянып, амал кылып, бейишке барганга кызыгып турат деген сөз. Бейишке барганга даярдык кылат деген сөз. Ошон үчүн мусулман эч качан коркпош керек. Өлүм хак келет, бирок кандай өлүм келиш керек? Жакшы өлүм келсин. Жакшы өлүм келсин. Алла жолунда шахадат, Алланын жолунда мээнет кылып, Алланын жолунда Алланы таанып жашаган болсо, эми ошол учурда фериштелер келет дагы сени жетелеп, сени апарат. Махшарга алып барат, кабырдан апарат, кабырда бирге болот. Ошол биздин карин эки фериште болот го. Ошол эки фериште дагы кыяматка чейин бизге чогуу болот. Алла биз менен чогуу болот. Ошон үчүн кыяматта өзүң калып калбайсың. Сени менен кошо амалдарың, сени менен кошо ошол Алла Таалам карин кылып жараткан фериштелер дагы чогуу болот. Мына ушуну Аллах баяндап атат. Нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Биз силердин досторуңарбыз дейт бул дүйнөдө жана ахиретте. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Ал жерде мени кааласаңар, ошол каалаган нерсеңер ошол заматта даяр болот дейт. Бир куш учуп баратса, жегин келсе, ошол заматта даяр болот. От жок, башка жок. Алла Таалам даяр кылып сага эмне пышкан эт алып келе берет. Факат ма таштахи анфусукум. Айтыштын да кажаты жок. Ошо жүрөгүңө бир ой фикир келди, жегин келди, ошол замат Аллах Субханала Таала каалаган нерсеңди даяр кылып коет. Ошону Куранда айтып атат. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Бул нузулан мин гафур ар-рахим. Бул чоң кечиримдүү, боорукер Алланын коногу. Биз ахиретке барганда Алла Тааланын коногу болобуз. Аллах Субханала Таала мезбан болот. Алла Таала бизди сыйлайт. Ушунун бардыгы Аллахтын неси берген сыйы, Алланын тараптан берген бизге сыйы тамактар. Ошон үчүн туугандар, дүйнө ахиретте бактылуу болом десек, анда бир эле нерсе Алланы таанып, пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды итаат кылып, пайгамбардын жолу менен жашашлык. Ушул бактылуу инсандар. Эми ушул эле аяттын уландысында бүгүнкү сабакта Аллах Субханала Таала жакшы инсандардын дагы бир сыпаттарын баяндап атат. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Аллага чакырып, жакшы амал кылган адамдын сөзүнөн өткөн жакшы сөз жок дейт. Эң жакшы сөз Аллага чакырылган сөз. Аллага дават кылынган сөз. Эң жакшы сөз Алланын сөзү Кур'ани Карим. Эң жакшы сөз Алланын сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү. Мына ушуну айтып атат. ومن أحسن قولا ممن دعا. Беттен истифхам инкари, ла ахад أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Түшүнүңөрбү? Алланын жолуга чакырганда эч бир жакшы сөз жок деп атат. Эң жакшы сөздөрдүн эң жакшысы Аллага чакыруу дейт. Алланын жолунда Аллага чакыруу. Ва амила салихан. Жакшы чакырат Аллага, жана жакшы амал кылган адамдан өткөн жакшы амал жок. Ва кала иннани минал муслимин. Жана ал айтат, албетте мен мусулмандардамын деп. Демек, бул жерде Аллах Субханала Таала даваттын фазилети, даваттын усул эрежелерини баяндап атат. Муну жакшылап түшүнүп алгыла макулбу?
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Da'a ilallah, Allah'a çakırуу. Çakırуу деген söz. Davat deybiz, tabliğ deybiz. Bu davat, bu tabliğ, davat negizi ekiye bölünөт. Birincisi davat bu davat kafirlarga çakırуу, çakırık. Eң birinci uşul. Kafirlardı İslam dinine çakırabız. Peygamberlardan kelgendegi birinci maksatı uşul bolgon. Kafir insandardı, dinde jok adamdardı dinge alıp kelgen. Ошон үчүн даваттын биринчи тартиби, эң Кур'ан-ы Каримдеги колдонгон көбүнчө дават деген сөз ушул Аллахын жолго чакыруу, яны кафирларды динге чакыруу болгон. Kafirlарды динге чакыруу. Кур'ан-ы Каримде уду иля сабили раббик, иля сабил, уду дегенден иля сабил болсо, бул кафирларды исламга чакыруу маанасында болот. Мени алгыла, түшүнүңөрбү? Экинчи даваттын бир түрү эмне болду? Мусулмандарды чакыруу. Musulmanları İslam'ın içindeki amallarga çakırуу. Al musulmanmın deyip namaz okubayt. Musulmanmın deyip oroza karmabayt. Musulmanmın deyip zeket berbayt, hacga barbayt. İslam'ın amallарын kılbayt. Alardı çakırуу, bul da davat. Bu ikinci sürötü musulmanları İslam'ın içindeki amallarga çakırуу. Atın ele musulman bol bolsan, sen çınıgı musulman bol dep davatga çakırуу. Bul da davat. Bu da davat. Demek Kur'an-ı Kerim'de iki davattın tengmesi aytılıngan, biroq birisine davat, birisine tabliğ dep meme kılıngan, ayırma kılıngan, жалпысына алганда ушундай болот. Biroq бул жерде балдар дава иlallah, daa ilallah дагы даватта мурат ам, умум. Жалпы эле Аллахка чакырылган жолдор. Аллахка чакырылган жолдун бүт бардыгы эң жакшы сөз, эң жакшы амал, эң жакшы тарика. Kur'an-ı Kerim'de kavlen mimmen da'a ilallah деп атат. Udu ila sabili rabbike, sabil деген нерселер жок. Ошон үчүн бул Аллахка чакырган чакырыктын бүт бардыгы эң жакшы сөздөр. Ошон үчүн хадисте келет, бул аят кимге түшкөн десе, муаззиндердин акысына түшкөн дейт. Муаззиндерге түшкөн дейт. Себеби муаззиндер күнүнө 5 жолу Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп Аллахны улуктайт. Muazzinden ötkön davatçı yok. Себеби бүгүнкү күндө дават дегенде биз кыскача бир мен түшүнүп калдык. Таифаны гана жок андай эмес. Кур'ан хадистеги дават башка маанада келет. Ошон үчүн бул аяттын түшүшү дагы бир Айша небизин риваятында келет. Ал риваятта муаззиндердин акысына түшкөн. Себеби муаззин күнүнө Аллаху акбар деп Аллахны улуктугун баяндайт. Күнүнө 5 мал Аллахка чакырат. Ошон үчүн миммен daa ilallah al muazzin. Күнүнө Алла жолда чакырат, Аллага чакырат, мешитке келгиле, фалакка келгиле деген чакырык бул муаззиндер чакырат. Ошон үчүн ар бир дин кызматкери Алла үчүн Аллага чакырган болсо, бүт бары дават. Муаззин азан айтып атат, азанчы бул дават. Имам намаз окуп, эллерге хутба кылып, Аллага чакырып атат, бул дават. Мударрис медреседе окутуп талабаларды Алланы таанытып Аллага чакырып атат, бул дават. Кары Куранды окуп, Алланы таанытып атат, бул дават. Бирөө даватка чыгып, элди кыдырып дават кылып атат, бул да дават. Түшүнүңөрбү? Бүт бардыгы ким Аллахын чакырган болсо, Аллага ушулардын бардыгы дават. Аны бир таифага, бир жамаатка хас кылып чектеп алган туура эмес нерсе. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ва ман ахсану кавлан миммен daa ilallah." Ва ман ахсану кавлан. Эң жакшы сөз мекен Аллахка чакырылган сөз. Эң жакшы сөз Алланын сөзү, каламуллах. Алланын сөзүн өткөн сөз жок. Себеби Алла таалам өзү даватланат. Өзүн өзү тааныштырат, Алла таалам өзүгө чакырат. Ошон үчүн эң жакшы калам Аллахтын сөзү, каламуллах. Эң жакшы сөз Аллага чакырган сөздөр. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бул сөздөрдү бир гана чектебесен, бүт бардыгы дин үчүн кылган кызмат, Алла үчүн чакырылган чакырлыктар, Алланы таныткан, Алланын өкүмүнө өтүлгөн, Алланын өкүмүнө даярдык кылган амалдардын бардыгы дават. Ошон үчүн муну кыска бир жамаатка таандык кылып алып, анан башкаларды четке калып койсок, туура эмес болуп калат. Ошон үчүн Кур'анда Аллах айтып атат: "Ва ман ахсану кавлан миммен daa ilallah ва амила салиха." Daa ilallah деп атат. Ал чакырат кимге? Аллага. Аллага чакырат. Бул ажайып бир аят балдар. Чакырык, дават негизи Аллага болуш керек.
Allah'a çakırılgan davat uşul bolat, davat bolat. Allah'a emes başka jaka çakırılsa, anda ne bolat? Adaşуу bolat. Taifa, jamaattasуу, fırka büt barda uşundan çıgat. Senin çakırığın, senin davatın ilallah kimge olsun? Allah'a olsun. Allah'a olsun. Bir cemaatga emes, bir adamga emes, bir şeyhga emes, bir alımga emes, Allah'a. Oşol Allah'a çakırık bolsa, oşonda ümmet çыныгы davatda bolat, ümmet oşonda başı biriget, intimakta bolat. Mana oşunu Kur'an-ı Kerim'de mimmen da'a ilallah. Gördüңөрбү? Al ne kılat deyt? Allah'a çakırat. Allah'a çakırat. Biz adamdardı Allah'a çakırabız. Allah'ın tanıtabız, Allah'ın hükümlerini aytabız, Allah'dan korkkan ögötöbüz boldu. Bir taifaga, bir cemaatga taandık emes. Düşünüңөрбү? Bul nerse ne? Allah'ın işi, Allah'a çağırış gerek. Adam kaçan cemaattaşуу payda bolot, kaçan taifalar payda bolot, bul oşol bir cemaatga çakırıp başlasa. Özünün cemaatini ekemdegeni, özünün cemaatini köbөйткөнү, küçөйткөнү, özünün cemaatini ikrama kılgandı, je bir şeyhti, bir alımdı, bir adamdı, uşunu cemaat dep oşogo çakıra berse, anda cemaattaşуу деген başlanat. Ol eң жаман нерсе, eң жаман нерсе. Oşonun üçün kim bolsa bolsun, anın davatı bir gana Allah'a bolsun. Anın maksatı uşul bendeni Allah menen baylanıştırayın. Allah menen baylanışıp kalsın, Allah'ını tanıp kalsın, Allah'dan korkup yaşasın degen maksat boluş gerek. Uşul ilallah. Allah'a çakırуу, Allah'ın hükümlerine çakırуу, Allah'ın yoluna çakırуу degen uşul. Anan jok, onday gana menin gana tertibim boluş gerek, menin gana yolum bolsun, falançı gana şeyhtин, alımdın sözü bolsun dese anda taifa, cemaattaşуу деген mesele payda bolat. Kur'an-ı Kerim uşul bizdin bardıq kemçilikleri bilet, uşulardı bayqap durup Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat? Kur'an'da davat kılıudat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ. Gördüңөрбү? Allah'a çakırsın. Onun için ümmetin başının biriktirүүnün, ıntımak kılığından jolu bir gana Allah'a çakırasın. Allah'a çakırasın, keyin çıkıp ketesin boldu. Allah'a çakırasın, keyin çıkıp ketesin ortadan boldu. İhlasın belgisi uşul bolat. Ulamalar aytat bunun misalı, şeyhtin, tasavvuftağı muridin, virdinin ökümü, davatçılar menen bayağı çakırgan adamların ökümü ne dese bunun nimesi? Misalı bayağı nike siyahtı deydi. Nikede moldaki ne kılat? Kız menen jigittin ortasında baylanıştı gana tüzöt. İcabı kabul. Makulduğunu alat boldu. Uşunçalık. Keyin al ketet. Kalgan joşo uşunu ökümün ortasında kalat. Ökümü kanıp yaşayt, Allah özünün ihtiyarı. Kudaydan korkup yaşayı başka kılav, bu halal kılgan jolu uşul bolat. Moldaki bir nike kıyat, oşa menen ne bolat? Ökümü erdi katın bol yaşayt. Olda kara kayra kilişe bekti. Davatçında usul josun. Ustazın dele ökümü şunday, şeyhin dele ökümü şunday. Allah'ın tanıttırat, Allah menen baylanıştırat, oldu. Ortadan çapıyat. Lillah boğur adam şunday bolat. Aga kayra kilişe bekti. Kayra kilişe bekti. Kayra kilişe versen, buzulat. Kayra bara yerdi katınga bara versen, ortasında düşe versen, ne olat? Veya jaşa buzulat. Jaşavatkan eki jaş buzulat. Oşonun üçün ошондой эле ар бир нерседе ошол багыт көрсөтүлөт, Allah үчүн болгон багыт болот, андан кийин болду. Ушул калас. Андан сырткары уламалар дагы бир нерсени айтат. Мухлис адамдын белгиси, ошол сен кылып аткан ишти дагы бир адам келип ошол ишти кылса, сен сүйүнөсүңбү, сүйүнбөйсүңбү? Эгер сүйүнсөң, сен мухлиссиң дейт. Сүйүнбөсөң, кыжалат болсоң, жүрөгүңдө баягыдай хасат болсо, кызганыч пайда болсо, сен мухлис эмессиң дейт. Сен дават кылып атасың, дагы башкасы келип дават кылды, ошого сүйүнсөң, анда сен мухлиссиң. Сүйүнбөсөң, мен эле дават кылышым керек эле, мен эле угат эле, дагы бирөө келип ал деп кыжаат болсоң, кызгансаң, сен мухлис эмессиң. Сен сабак берип атасың, мешитте имамсың, сабак берип атасың, дагы бирөө келип берип аткан болсо, сүйүнсөң, анда мухлиссиң. Сүйүнбөсөң, жаман нерсе. Барлык нерсе ушундай. Allah'ın işi bir adamın kalgan emes üçün algıla. Allah'ın işi Allah özü çağırıp koyat. İnsanlarına. Men bir iş kılmazsam, bir kese men sүйүнсөm, anda ihlasım belgesi. Men kүйünüp kıjaat bolsam, bul jaman nerse.
Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул жерде Кур'ан-ы Каримде айтып атат, ким эмне кылса кылсын, бирок ал кылган иши илаллах ва ман daa илаллах, Аллага чакырсын. Демек биздин баарыбыздын максатыбыз Алланын ыраазылыгы. Аллага чакырабыз. Элдин баардыгын Аллага, бир адамга байлабайбыз. Бир жамаатка байлабайбыз. Бир инсандарга байлабайбыз. Биз Алла үчүн чакырабыз. Ошондо тайфа да жоголот, мусулмандар өз акыбалыга да ордуна түшөт. Алла Таалам пайгамбарларга дагы өзүгө эмес Аллага чакыргыла деген. Кур'ан-ы Каримде бир аят келет. Пайгамбарларга эмне сен өзүңө чакырдыңбы деген аят бар. Аятты унутуп атам, маанасы ушундай. Алар жок, биз сени Аллага чакырдык бепенелерин дейт. Ошон үчүн пайгамбарды өзү чакырбайт. Пайгамбардын да даваты Аллага. Бул өзү пайгамбарга түшкөн аят бул өзү. Саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбардан өткөн адам жок да Аллага чакырган. Эң чоң даа пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок пайгамбарга да түшүп аткан аятта мимман даа илалла деп атат. Иля расул деген жери жок. Көрдүңөрбү? Осы иттибаа расул динибиздин эң негизги милдеттеринин биреси. Бирок ошондой болсо дагы даваттын усулунда биринчи маселе экен, кылган ишиңди бир гана Алла үчүн болсун, Аллага чакыр. Элди Алла менен байланыштыр. Түшүнүктүбү? Калган инсан. Ал маусум эмес. Андан хата садыр боло берет, хата көп болот, адашып калышы мүмкүн, жаңыланып калышы мүмкүн. Толтура маселе бар. Бирок Аллага чакырган болсо, ушул хайыр болот. Ушунда береке болот, ушунда тынчтык, жакшылык болот. Ошон үчүн Кур'анда Аллах айтып атат, эң жакшы сүйлөгөн адам ким десе, имман даа илаллах ва амила салиха. Даа илаллах ва амила салиха. Биринчиси эмне кылат деген? Адамдарды Аллага чакырат, жана жакшы амал да кылат. Ва амила салихан. Жакшы амал да кылат. Демек, даават кылам деген адам, дин кызматкери болом деген адам, бул адамга элди эле чакырып койбостон, ошол эле учурда өзү дагы жакшы амал кылыш керек. Айткан амалдардын баардыгын өзү кылыш керек. Биринчи орунда ошол. Элге эле айтып коюп, өзү амал кылбаса, ал даватчы эмес, ал алым эмес, ал имам эмес, ал имамдыкка татуу эмес. Ошол айткан сөздөрдү өзүң амал кылганга тоофик бериш керек. Өзүң кылышың керек. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде даа илаллах ва амила салихан дейт. Көрдүңөрбү? Аллага чакырат, жана жакшы амал да кылат дейт. Жакшы амалдарды айтып коюп эле эмес, амал кылганга Алла Таала мага да барыбызга тоофик берсин. Бул дагы өтө зарыл. Амал салих эмне деген? Жакшы амал дегени шариятка муафик болгон амалдын баары жакшы амал. Хатта истинжа. Истинжа кылганы кирдиң, таратканага кирдиң. Ошол пайгамбар сүннөтү менен кирип чыктың, амалы салих. Киргенде дуаны айттың, чыккандагы дуаны айттың, оң кол салпыт менен чыктың, ушул дагы амалы салих. Тамак жегенде оң колу менен бисмилла деп жедиң, ушул амалы салих. Амалы салих дегенде бир гана намаз, бир гана дават, Кур'ан деп түшүнбөш керек. 24 saat içindeki kılgan amallarımızın barını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine muvafık kılıp жақсы niyet menen, ihlas menen kılgan bolsak büt bar amali salih. Büt bardı amali salih. Ketmen çabap atasın, maka çabap atasın, kartoşka çabap atasın, usul bala çakamdı bagam dep жақсы niyet menen amali salih. Pazarda oturasın, doğru oş pazarda bala çakamdı bagam dep amali salih. Amali salih degeni bir ele meclisке чектебеш керек туганда. Bir gana davat çектебеш керек. Kur'an'a çektibeş gerek. Büt bardığı 24 saat yaşoodun bardığı da жақсы amal kıl, sünnetke muvafık kıl. Oşonu жақсы niyet menen Allah üçün kılgan bolsa amali salih. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Demek ne oldu? Allah'a çakırat. Cana ne kılat eken? Davatçı adam. Cana жақсы amalları da kılat. Жақсы aytkan amalların büt barını özü kılat. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Üçüncü sıfat yani. Allah aytat, elbette men musulmanlardanmın deydi. Elbette men musulmanlardan birösümün. Men dağı musulmanmın degen söz. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bu tafakhuran. Maqtanıp ayttan, sıymıqtanat. Men musulmanmın dep. Kede men musulmanmın dep sıymıqtanganda жақсы nese tuğandar. Alhamdulillah Allah bergen nimet. Allah barыбызга imanımız berdi. İmanга şükür kılabız. Oşol учурда musulman sүйүнүп айтат, ар бир musulman. Musulman болгоныма şükür дейт. Musulman übülöstөн төлөлгөнүмө şükür дейт. Ошо мен иннали минал муслимин деген ушул. Кээде тафахуран айтышлык дагы nimet. Түшүнүңөрбү? Кафырлар кафырмын деп мактанып атат. Бутка сыйынып мактанып атат. Неге биз Алланын кулумун деп мактана албайбыз? Мен Алланын сүйүктүү кулумун деп мактансам эмне болот? Ошон үчүн وقال إنني من المسلمين. Биринчи маанасы ушул. Ne tafakhuran maqtanıp aytat, men dagı musulmanmın деп. Men musulmanmın деп мактанат.
Экинчи манасы, муфассириндер экинчи манасында айтат, мен дагы мусулмандардын бирөөсүмүн деген тафакуран айтпайт. Ушул иштердин баарын кылгандан кийин деле мен жөнөкөй мусулманмын дейт өзү. Аллага чакырды, амалы салих кылды, башка болду. Эми мен шейх болуп кеттим, аллама болуп кеттим, авлия болуп кеттим, бүзүрүк болуп кеттим, башка болуп кеттим дебейт ал. Кала иннани минал муслимин. Мен бир мусулманмын, жөнөкөй мусулманмын. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн канчалык адам чоң амалдар кылса, ошончолук кашка түшүп, мен жөнөкөй мусулманмын деш керек. Мен жөнөкөй эмесмин деп өзгөчө болуп алган эң чоң афат, эң чоң оору, эң чоң бала бул. Элден өзгөчө болгон нерсе эң жаман нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы жөнөкөй адам болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жаңы келген адам таныган эмес. Өзгөчөлүгү жок болгон. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылып келет. Хижрат кылып келип Кубага түшөт. Түшкөн учурда Абу Бакр разияллаху анху чогуу келет да хижратта. Келип отурганда элдин баардыгы Абу Бакр менен учурашат эле. Разияллаху анху. Ушул пайгамбар окшойт деп. Абу Бакр разияллаху анху учурашат. Анан Абу Бакр разияллаху анху түшүнөт дагы туруп аягы менен желпийт. Желпийт. Анан эл түшүнөт, бул кызматчы экен, бул пайгамбар экен деп. Акыл фарасат да керек. Пайгамбар айткан жок, ал өзү туруп не кылат? Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды желпип ысыктан элде түшүнөт, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул киши экен. Ошондуктан туугандар, элдин астына чыгып өзгөчө болушулук бул афат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыздын сахабалары, андан кийинки чоң аулиялар, уламалардын тарыхын карасаңар, алар өзгөчө болгон жаман көргөн. Курандын дагы талабы «Вакала иннани минал муслимин». Мен бир жөнөкөй мусулманмын дейт. Мусулмандардын бирөөсүмүн дейт. Мен башкача мусулманмын мен десең, алачасың. Мен алым мусулманмын, мен кары мусулманмын, мен хажы мусулманмын, мен 40 күндүк, 3 күндүк, 4 айлык мусулманмын, мен жүргөн жамаатмын, мен 1 жылдык жамаат мусулманмын, дагы мен бай мусулманмын десең, алачасың. Мен мусулманмын. Элдин бирөөмүн. Аллага иман келтирдим, Аллахым кабыл кылсын деген сөз. Түшүндүңөрбү? Мына ушуну Аллахым айтып атат. Вакала иннани минал муслимин. Ал айтат акырында бүт амалдар, жакшы амалдарды кылды, даватын кылды, ишини кылды, акырында мен жөнөкөй бир мусулманмын. Ошон үчүн туугандар, жөнөкөйлүк Аллахтын чоң неаматы. Жөнөкөйлүк адам чоң. Өзгөчө болуп, өзгөчө бир кийимдерди кийип, эч ким кийбеген кийимдерди кийишлик, шухрат кийимдерди кийишлик бул афат. Кээ бир адамдар бар, ушундай жакшы көрөт, өзгөчө кийимдерди. Элден бөлүнүп турган жакшы көрөт. Өзгөчө чепкен, өзгөчө селде, өзгөчө өтүк, өзгөчө башкача допулар кийген аракет кылат. Бул жакшы нерсе эмес. Жакшы көрүнүш эмес. Мусулман катары, мусулмандын бирөөсү болуп эле таанылбай жүргөн эң чоң неамат. Биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Таки ал-Усмани хафизахуллах ва рааху өтө чоң алым, өтө чоң муштахид, өтө чоң алым, аулия инсан. Ушундай жөнөкөй биз жаңы барганда устаздын атын укканбыз, бирок 6 айга чейин тааныган эмеспиз. 6 айга чейин тааныган эмеспиз. Издейбиз устазды, көрбөйбүз. Намаз окуп кетип калат дейт. Баардыгы окшош, талабалар менен устаздар, келген аксакалдар окшош. Кимис экенин билбейсиз. Айырма жок. Же кийимиде, же башканында, же башкасында айырма жок. Өзгөчөлүк жок. Ошон үчүн өзгөчөлүк жакшы нерсе эмес. Өзгөчө жакшылыкка барбайт. Элдин катарында, элдин бирөөсү болуп жашаган ислам дининде дагы жакшы нерсе. Дүйнөдө дагы жакшы нерсе. Көзгө көрүнбөй жүргөн жакшы нерсе. Түшүнүктүү? Ошон үчүн Куранда айтып атат: "Кала иннани минал муслимин." Индияда билесиңер, Деван деген медресе бар. Ошол медресени курган адам Мухаммад Касым Нанатуй рахматуллахи алейх. Өтө чоң алым, өтө чоң аулия. Бул кишинин лакабы Худжатул Ислам. Имам Газалиден кем эмес, Имам Разиден кем эмес, илми каламда имам. Имам Газалиден өтөт кем эмес. Ушунчалык чоң инсан, алым өткөн. Ошол киши Деван медресесин курган. Мухаммад Касым Нанатуй рахматуллахи алейх. Бирок жөнөкөйлүк ушунчалык жөнөкөй, аны эч ким көрүп алым дебейт эле. Ушундай жөнөкөй кийинет, жөнөкөй жүрөт, алым экенин эч ким билбейт эле. Бир гана атын угат, өзүн тааныбайт. Мухаммад Касым дегенде баардыгы көргүсү келет,
бирок каерде экенин таппайт, билбейт. Арасында чогуу жүрөт, билбейт. Ошол убакытта баягы базарда иштегендердин жумушчулардын кийими болот го, ошондой кийим кийип алат экен. Анан жумушчулар сурайт экен базарда иштегендер, бүгүн базарда неменин соода кандай болуп атат десе, бүгүн базарга барган жокмун деп коет экен. Ал өзү базарда иштебейт, бирок ошондой жөнөкөй кийинет экен. Бүгүн базарга жокмун дейт. Англичандар издеп келип өзүнөн сураган учурлар болгон. Мухаммад Касым кана десе, ордундан жылып туруп, азыр эле ушул жерде деген. Азыр эле ушул жерде болгон деген. Жөнөкөй болгон, ал ойлогон бул мешиттин кароолу экен. Мешит тазалаган кызматчы экен. Ал ойлогон да алым десе чоң бир селдеде жылтыраак нерселер кийген, бир убба жанында оң тарафында, төрт тарафында коштогон адамдар жүрөт деп ойлогон да. Шейх bir күн Hazrat айтат, эмеге барат экен. Бир жерге диван жанындагы айылга барат экен. Айылга барып, эртең менен намаз окуп калат экен Багымдат. Багымдатта имам жок, имам өткөзүп коюшат экен. Айылдын имамы келбей калат, эмне болот, анан шейх өтөт экен, Аллаху акбар деп намаз окуп, эки рекетте тең бир сүрөнү окуйт экен, адашып кетип. Биринчиси дагы Кулия ю кафир мисалы, экинчиси дагы Кулияны кайталап окуп коет экен. Намаз салам берип бүткөндөн кийин баягы аркада отурган аксакалдар, чалдар айтат экен, намаз болгон жок дейт экен. Анан болду десе болгон жок дейт экен. Жамаат болгон жок, сен каяктан келдиң, билбейсиң намаз буздуң деп анан болду деп кетип калыптыр. Десе айтыптыр, азыр мындай кылабыз. Пейшинге Дебанга барабыз. Дебанда Мухаммад Касым деген чоң дамла бар дептир. Ошого жолугабыз. Мени баргыла деп кетип калат экен. Анан өзү ишин бүтүрүп, анан кайтып медресеге келет экен. Медресеге келип, пешинге чыгып окуп, анан пештин окуп чыкса, баягы чалдар келиптир мешитке. Келип анан пешинен кийин Мухаммад Касым деген устазганы кана деп анан Hazrattын эмеси келет экен, бөлмөсүнө. Бөлмөгө кирсе баягы имам. Имам. Анан айтат экен, "Сенби Мухаммад Касым, неге ошондой айтпадың?" дейт экен да. Ушундай жөнөкөй болгон. Неге айтпайсың? Ошондой айтсаң ынанат элек, ишенет элек деген. Ушундай жөнөкөй болгон. Шайх ушундай жөнөкөй болгон. Бир жолу айтат, мен Дебанттын сыртында сапарда баратып кайтып келе жатсам, бир жерде бир аксакал эме жүктөп алып берет. Шакар камыш. Камыш чыгарган үчүн узун шакар камыш болот да. Ошол шакар камышты жүктөп алып келатыптыр. Анан ким бар жардам бергиле, мага мындан көтөрүш болгула дептир. Анан шайх жаныга барып көтөрүшөйүн десе, аксакал киши экен. Мен эле көтөрүп алайын деп анан көтөрүп алыптыр. Анан жолдо келип сүйлөшөт экен. Каяка баратасың деп, Дебандыкка баратам. Кимге баратсың десе, Мухаммад Касымга баратам. Бир шакар каш апарып берейин, ушуну сок кылып ичсин. Деп өзү көтөрүп алган. Шайх анан үн чыкпай бара берет экен. Медресеге жакындаганда талабалар көрүп калып, билип калбасын, бул адам уят болбосун деп, анан мен башка жол менен кеттим деп кетип калат экен. Башка жол менен барып, анан үйүнө барып, кийин медресеге келет. Келсе, анан медресеге келсе, баягы аксакал жетип келет экен. Келип алам дейп караса, сурап, баягы адам. Жүк көтөрүткөн адам, өзү көтөрүп келген, ушул Мухаммад Касым. Бир жагдан уялат экен, экинчи тарафынан таң калат экен. Ушундай инсандар болгон. Аллахтын чоң достору, аулиялар. Илимдин дагы имамы, валийдин дагы имамы, бүт барлык дүйнөнүн имамы жөнөкөйлүк үчүн чагылды. Ошон үчүн жөнөкөйлүк эң чоң неамат. Шайх ушундай жөнөкөй болгондон кийин анан устаздар, достор айтат экен, шайхына айтат экен, шайхына кат жазышат экен. Бул Мухаммад Касымга насихат кылыңыз. Бул өтө чоң алым болуп, ушундай бир жөнөкөйлүк тандап кетти. Дарвиш болуп кетти. Бир мындай кыла бербесин, жакшы эмес деп кайрылышат экен. Хадимдатулла Мухажир Мекке рахматуллахи алейхи. Анан кайрылышканда шайхка кат келгенде айткан экен, бул дагы өзүнү табазу кылыш керек, дагы тарбиялаш керек, дагы бар деген экен. Ошон үчүн туугандар, бул Аллахтын диниге кызмат кылган сайын адам бой көтөрбөш керек. Ошончолук ийилиш керек. Пайгамбарыбызга айткан аят бар. Ва ана аввалул муслимин. Куранда келет. Пайгамбарыбыз Аллага чакырып аяттар келгенде, ва ана аввалул муслимин. Биринчи мусулмандардын бирөөсү менмин деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн бул жерде дагы дават кылып атат, Аллага чакырып атат, ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин. Көрдүңөрбү? Акырында мен жөнөкөй мусулманмын деп атат. Ошон үчүн жөнөкөйлүк эң чоң неамат.
жөнөкөйлүк, бул артта калгандык эмес туугандар. Эң чоң немат. Алланын рахматы жөнөкөйлүккө жайт. Суу каяка келет билесиңерби? Жогору чыкпайт, суу акпайт жогору карап. Паска агат суу. Алланын рахматындагы жөнөкөйлүк табазуга келет. Ошон үчүн ислам дини бул неме менен, бул чепке менен, ислам дини калпагы менен же чыкыйганы менен таркабайт туугандар. Өзгөчөлүгү менен таркалбайт. Ислам жөнөкөйлүгү менен таркайт. Акыйкаттыгы менен таркалат. Ошон үчүн Кур'ан-ын Керимде Аллах айтып атат: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Көрдүңөрбү? Демек не кылды? Үч нерсени айтты. Аллага чакырат, инсандарга эмес. Экинчиси жакшы амал кылат, өзү да амал кылат. Үчүнчүсү экен, мен жөнөкөй мусулманмын дейт. Мусулмандардын бирөөсүмүн жөнөкөймүн дейт. Мусулмандардан бөлүнбөгөн жакшы нерсе. Андан кийин Аллах Таалам бир эреже айтып атат: "Вала тастабил хасанату вала саййиа." Эч качан жакшылык менен жамандык бирдей болбойт. Эч качан жакшылык менен жамандык бирдей болбойт. Ак, кара. Күнөө, савап, иш савап. Ал эч качан бирдей болуп калбайт. Бир адам мужрим, күнөөкөр, бир адам мутый, Алланын досу, экөө барабар боло албайт эч качан. Мына ушул эреже: "Вала тастабил хасанату вала саййиа." Жакшылык менен жамандык эч качан барабар эмес деп туруп, биринчи мукаддима идфа биллати хия ахсан. Натыйжасын айтып атат. Бирдей эмес, ошон үчүн жамандыкты жакшылык менен кайтарган дейт. Идфа биллати хия ахсан. Көрдүңөрбү? Жакшылыкты, жамандыкты жакшылык менен кайтар дейт. Бул баягы бизде айтат го, таш бергенге аш бер дейт. Ушул сөз. Ислам дини ушундай нерсе. Не кылат? Жамандык кылганга жамандык менен жооп бербе дейт. Жамандык менен жооп берсең да жайыз. Бирок андай кылба. Не кыл дейт? Биллати хия ахсан. Жакшыраак жолу менен жооп бер. Жакшыраак мамиле кыл дейт. Сени урса, сен аны кечирип кой, ага жакшылык кыл. Таш берсе, аш бер. Сөксө, аны сен сөкпө, аша сөкпө, башка кылба деген сөз. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху ва таала даваттын усулунда келет, кандай айтып атат? Жакшылык менен жамандык бирдей эмес. Идфа биллати хия ахсан, идфа бил хитлати лати хия ахсан. Түшүнүңөрбү? Эң жакшы адат менен, эң жакшы ахлак менен жамандыкка жооп бергин. Жамандыкты сен жамандык менен жоём дебегин, жамандыкты жакшылык менен жойгун деп атат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбарларга Аллах Таалам даярдап атат, себеби бул пайгамбарлык эң кыйын иш балдар. Пайгамбарлардын макамы бийик, себеби эң кыйын ишти Аллах Таалам пайгамбарларга берген. Элдер эң кыйын иш мына деп жок. Эң кыйын иш туугандар адамды адам кылуу. Инсанды инсан кылып, Алланы тааныптырып коюшулук эң чоң кыйын иш. Түшүнүңөрбү? Инсандан өткөн бузуку жок. Инсандан өткөн акмак жок негизи. Куликал инсану жахула. Инсан жахил. Жахил инсан, залум инсан. Ошон үчүн инсанды инсан кылуу эң кыйын иш. Ушул эң кыйын ишке Аллах субханаху ва таала өзүнүн эң мыкты пайгамбарларын тандап жиберген. Ошон үчүн дават кылганда сөзсүз түрдө сага жамандыктар келет. Сага бирөө сени сөгөт, ашата, урат, гыйбат кылат, путко тосот, жамандыктар кыла берет. Ошол учурда сен эми дават кылам десең, ага андай жооп бербе деп атат. Аны менен жакалашпа, аны менен сөгүшпө, аны менен урушпа, аны менен төгөлөшпө. Түшүнүңөрбү? Болгону сен не кыл? Итфа биллати хия ахсан. Ахсан жолу менен жооп бер. Ахсан жолу менен жооп бер. Жамандыгына жакшылык кыла бер. Fa idhallazi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Натыйжасы. Эми ушундай кылсаң сен, жамандыгына да жакшылык кыла берсең, барып сени менен душман болгон адамдын ортосунда не болот? Калың достук пайда болот дейт. Сенин калың жакын досуң болот дейт. Жакшылап күлүп кое берсең, жакшылык кыла берсең, акыры ал деле инсан, ал деле жамаат эмес да. Акыры не кылат? Келет. Абу Ханифа рахматуллахи алейх бир адам ар дайым жамандайт экен, гыйбат кылат экен. Биздин имам, ушул мазхабтын башчысы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бир адам ар дайым гыйбат кылат экен, жамандайт экен. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи гыйбат кылган сайын үйүнө тамак жиберет экен. Тамак жиберет экен. Ал гыйбат кылат, бу тамак берет. Ал гыйбат кылат, бу тамак берет. Бир күн гыйбат токтоп калыптыр. Тамак да токтоп калыптыр. Анан бир күн Абу Ханифа рахматуллахи сураган экен: "Неге бул ахиретке тамак жөнөтпөй койду? Ахиретке тамак жөнөтсө мен дүйнөсү тамагын берип турамын" деген экен.
Тиги ахыры анан келип тоба кылып кечирим сураган Абу Ханифа рахматуллахи. Көрдүңөрбү, гыйбат кылса биз ал менен айтышып, кыжырат болуп, эмне урушуп жатып калабыз да. Жок, Абу Ханифа рахматуллахи гыйбат кылган болсо, мени күнөөм кечирип атат. Гыйбат кылсам, мени Алла күнөөм кечирип, ахиретте даражамды бийик кылат деп, мага бул жакшылык кылды деп Абу Ханифа рахматуллахи тамак берчү. Мына ушул аятта идфа биллати хия ахсан фа иза аллази байнака ва байнаху адава кааннаху валиюн хамим. Көрдүңөрбү? Жакшылык менен жооп берсек, сени менен анын ортосунда бир душмандык болсо, ошол душмандык эмнеге айланат дейт? Валиюн хамим. Вали деген дос, хамим деген жакын деген сөз. Жакын доска айланат. Сенин жакын досуң болуп калат. Ошон үчүн даваттын услубу, устаздардын услубу, динге чакыруучулардын, кызматкерлердин услубу туугандар эмне болуш керек? Жумшак жана жакшы жол болуш керек. Бирөө сөгүшсө, аны менен сөгүшүп кете бербе. А десе эле Б деп жооп берип эле, аны менен атаандаша бербе. Аны менен урушпа, тилдешпе, сөгүшпө. Сен эмне кыл? Жакшы жооп бере бер. Жумшак жооп бере бер. Жакшылык менен жооп бере бер, иншалла. Ошол адам акыры тоба кылып кайтат, келип сенин досуң болот, Алланын досу болот. Ошого сен себепкер болосуң. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде айтып атат, сен менен эмне? Жакшылык менен жамандык эч качан бирдей эмес. Идфа биллати хия ахсан. Жакшы жол менен жооп бере бер. Жамандык кылган адамга жакшылык кыла берсең, фаизаллази байнака ва байнаху адава кааннаху валиюн хамим. Акыры ал сени менен ал эмне болот? Душман болгон адам жакын досуңа айланат деген аят. Бирок бул макам ар кимге насип кылбайт. Бирөө сен жамандаса деле жакшылык кыла бериш, гыйбат кылса деле тамак бере беришлик ар ким кыла албайт. Кур'анда Аллах айтып атат: "Ва ма юлаккаха иллаллазина сабару. Ва ма юлаккаха илля зу хаззин азим." Ва ма юлаккаха. Буну ар ким кыла албайт дейт. Иллаллазина сабару. Сабыр кылгандар гана. Ва ма юлаккаха. Бул макам ар кимге насип кылбайт. Кимге? Илля зу хаззин азим. Бийик инсандарга. Өтө химматы бийик инсандарга гана бул насип болот деген аят. Демек, бул макамга жетиш үчүн сабыр керек. Сабыр кыла албасаң, сөгүп саласың, уруп саласың, гыйбат кыласың сен дагы, туурабы? Ошон үчүн сабыр гана кыласың. Сабыр менен гана ушул макамга жетесиң. Ва ма юлаккаха деген ушул адатка, ушул нерсеге адат кылуу, ушул нерсени үйрөнүү, ушул макамга жетүү деген маанада келет. Түшүнүңөрбү? Мындай макамга жетишлик кимдин колуна келет экен? Сабырдуулардын. Демек, сабыр балдар эң чоң неамат. Сабыр менен жеткен макамга башка макам жете албайсың башка жол менен. Илим менен, билим менен, дават менен, Кур'ан менен, кызмат менен жетпеген макам бар туугандар. Ал макам сабыр. Сабыр макам. Бирок сабырдуу болуш өтө кыйын. 1000 адамдан бир адамга насип кылат Алла таала. Калган 99 адам, 999 адамда сабыр аз болот. Мына биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи ошого сабырдуулар аз болот. Түшүнүңөрбү? Шунча жамандык кылып атса, сен уялып, барып сөйгө бир күн барып келесиң да. Мен да уруп келейин ушуну деп. Жок. Өмүр бою жакшылык кылып келди. Өмүр бою аш берип келди Абу Ханифа рахматуллахи. Ошон үчүн ва ма юлаккаха иллаллазина сабару. Көрдүңөрбү? Бул макамга бир гана сабырдуулар жетет. Ва ма юлаккаха илля зу хаззин азим. Бул макамга өтө бийик инсандар жетет деп атат. Өтө бийик инсандар. Адамдар мындай көрүнгөндө бирдей эле болот, бирок сабыры менен адамдын макамы билинет. Эң чоң макам сабыр макамы. Канчалык сабыр кылсаң, ошончолук Алланын досу да болосуң. Ошончолук чоң макамды Алла берет. Ошончолук чоң сооптай ажырда эмнеге берилет? Сабырга берет. Иннама юаффа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Бир жолу имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бирөө шылдыңдайт. Шылдыңдап, ачуусуна тийип, башка кылат. Абу Ханифа рахматуллахи сабыр кылып коет. Болгон сабыр кылат. Сабырдын негизинде баягы адам эмне кылат? Мештен түшүп баратып, тепкичке путуну коюп, жыгылып, мойну менен түшүп өлүп калат. Уламалар айтат: "Каталаху сабру Абу Ханифа." Абу Ханифанын сабыры буну өлтүрдү дейт. Кээде Алланын досуга бирөө зыян берген болсо, ал сабыр кылып койсо бул жаман нерсе болот. Аны интикамды Алла алат. Интикамды.
Суроо берип келет. Суроосунда билесиңерби эмне экенин? Мынтип суроо берет. Суроосу да ажайып бир эми айтып коеюн эми силерге. Суроо мынтип айтат. Адамдын тезеги ширинби ачыкпы дейт. Сурооду кара. Адамдын тезеги ширинби ачыкпы дейт. Деген суроо берген Абу Ханифа рахматуллахи айтат. Жаң учурунда ширин болот дейт. Анан жеп көрдүңүзбү дейт сурооду кара. Абу Ханифа рахматуллахи ар нерсени жеп көрүп билиш шарт эмес дейт. Ал жаң учурунда чымын черкеге келип конот дейт тезекке. Ошол даамы болгон үчүн чымын черкеге конот дейт. Кийин дагы суроолор берет Абу Ханифа рахматуллахи унчукпай илим менен жооп берип сабыр кылып коет. Мешіттен түшүп баратып, путу тайылып, мойну менен түшүп, мойну кайрылып өлүп калат. Бул сабыр макам, чоң макам. Бирок бирөөгө зыян берип келсең, ал сабыр кылган болсо, Аллах субханаху ва таала янтакиму минху. Аллах досторунун тарафынан өзү эмнеге чыгат? Алла таала өзү ага эмне кылат? Коргойт өзү. Бул жаман нерсе. Ошон үчүн баягы кээде дин кызматкерлерди, алымдарды, аулиялар шылдыңдаган болсо, Алла сактасын жаман нерсе. Ал сабыр кылып унчукпай койсо, Алла таала өзү өчө алат. Алла таала маны жазалап коюшу мүмкүн. Бул жаман нерсе. Ошон үчүн баягы алымдардын, аулиялардын сабырдан коркуш керек дейт. Коркуш керек. Корко турган нерсе, чыныгы Алланын досу болсо, сабыр кылып унчукпай кылган болсо, койгон болсо, Алла таала маны жөн койбойт. Тиги тарафка зыян көбүрөөк болуп калат. Куранды карасаңар, Аллаху айтат: "Ва ма юлаккаха иллаллазина сабару." Көрдүңөрбү? Бул макамга сабырдуу гана адамдар жетет. "Ва ма юлаккаха илля зу хаззин азим." Бул макамга жеткендер өтө бийик инсандар, өтө улуу инсандар гана ушул макамга жетет дейт. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Бүгүнкү акыркы аят. Эгерде шайтан сени азгырса, эгер шайтан сени келип васваса кылып азгырса, фастаиз биллах, Аллах менен сактангын. Аллахнын атын айтып сактангын. Иннаху хуас самиул алим. Албетте Аллах угуп туруучу, көрүп туруучу, билип туруучу дейт. Көрдүңөрбү? Ва имма янзаганнака минаш шайтан назгун. Азыр айттык, эми бул дават жолунда жүргөндө кыйын, ар кыл акыбал болот, сабыр менен гана жеңебиз дедик. Бирок кээде шайтан келип азгырат сени. Сени шылдыңдады, сени гыйбат кылды, сени элдин алдында акарат кылды, аброюң төктү. Сен дагы ага жооп бергин деп шайтан эмне кылат? Васваса кылат, назгун. Азгырат. Ушундай шайтан сага ой берип атса, фастаиз биллах. Шайтанга амал кылбагын. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп куткаргын өзүңдү дейт. Түшүнүңөрбү? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп өзүңдү куткаргын дейт. Болбосо сен шайтандын тилине кирип, сен дагы ага жооп берип, сабырсыз болуп туруп, шайтанга жем болуп каласың. Кээде ага жооп берем деп, сен залым эмес, мазлум эмес, залымга айланып каласың. Четтен чыгып кетесиң дагы, ал сени 10 жолу сөктү, сен 20 жолу сөкөсүң. Сен аны акарат кылды, сен уруп да салдың. Башка да кылып салдың, туурабы? Четтен да чыгып кетесиң. Ошон үчүн эгерде шайтан сага сени шайтан келип азгырса, анда фастаиз биллах, Аллахнын аты менен сактангын. Фастаиз биллах дегени Алла менен сактан деген сөз. Ауз биллахи минаш шайтанир ражим деп сактангын. Иннаху хуас самиул алим. Аллах, албетте Аллах баарыны угуп турат, баарыны билип турат деген аят. Демек, не болду? Кээде шайтан ушундай кылат, муну уругун, өч алгын, жөн койбогун дейт. Ал учурларда ауз биллахи минаш шайтанир ражим. Ауз биллахи минаш шайтанир ражим. Сол жагыңарга 3 жолу ауз биллахи минаш шайтанир ражим 3 жолу айтып кой, болду. Шайтандын шарынан сактанасың иншалла. Болбосо шайтан сени жөн эле азгырып кетет. Bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам алдында бирөөнүн ачуусу келет. Ачуусу келип, көздөрү кызарып, мына күрөө тамырлары мынтип ишип, кыймылдап баштайт. Адам ачып калганда ушундай болот го. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи вассалам, мен бир калиманы билем дейт, сөздү. Ошол сөздү айтса, бул жоголот дейт. Ал сөз ауз биллахи минаш шайтанир ражим. Анан сахабалардын бирөөсү барып тигиге айтат. Ушул сөз айтсаң, ачууң таркайт деп. Баягы адам болсо, мен жинди эмесмин деп айтпай коет. Демек, ачуу келгенде ауз биллахи минаш шайтанир ражим илажы ушул. Ачуудун дарысы ушул тугандар. Ауз биллахи минаш шайтанир ражим. Ачуу менен эчтеке кылбагыла. Ачуу менен балаңды сабаба, урба. Ачуу менен талабаны урба. Ачуу менен аялың менен урушпа. Ачуу менен досуң менен урушпа, эли менен урушпа.
Ачуу кеткен, ачуу келгенде аузубиллахи минаш шайтан ажубиллахи. Аузубиллахини айтып туруп, ачуу таркагандан кийин, акылың келгенден кийин эми сен сүйлөш. Түшүнүңөрбү? Ачуу келгенде акылга парда түшөт. Парда түшөт да сен билбейсиң, бүт баарын бүтүп саласың кийин. Ачуунун үстүндө ажырашып атат азыр. Ачуу дейт, 3 талакты айтты, үй бүлөсү бузулду. Ажырашып кетип кетти. Ачуунун үстүндө аялын уруп токмокто өлтүрүп коюп атат. Ачуунун үстүндө башка иштер кылып атат. Бүт баардыгы шайтандык. Бүт баардыгы шайтан. Шайтан ачуу салат, шайтан ошондой жаман иштерге фикир берет. Бүт баардыгы жаман иштерге фикир келгенде, азгырык келгенде шайтандан анын бир эле жолу бар. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Ушуну кайтарай бергиле, акыры барып ачууң таркайт. Таркагандан кийин эми сен чечим ал, андан кийин адеп келишим болсо келишим кыл. Ачуунун ичинде эчтеке болбойт. Ачуу келгенде акыл кетип турганда. Мына ушуну Кур'анда Аллах айтып атат. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Эгерде шайтан сени азгырса, анда Аллахтын аты менен сактангын. Албетте Аллах баарына угуп туруучу, көрүп туруучу деген аят. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха